Мына өзүңүздөр көрүп турган Жакшынакай аймак жаркыраган асфальттары менен кооздурулган кыштак ынтымак айыл деп аталат. 2017-жылы жүз берген Өзгөн районуна каршы Жалпакташ айылындагы жер көчкүдөн улам бул жака которулган жаңы кыштакча деп атасак болот. Мезгилинде өкмөт тарабынан ушул аймакты түптөө максатында, өнүктүрүү максатында 100 миллиондогон акчалар бөлүнгөн. Жолуна 40 миллион, сууна 40 миллион. Мына өзүңүздөр көрүп турган тилекке каршы бул жолдор айылдын дээрлик бир гана чакырым аймагын ээлейт. План боюнча бул асфальт Улуу Жибек жолуна барып туташ керек экен эле. Ал эми мына өзүңүздөр көрүп турган жаркыраган асфальттын четине курулган суу өтүүчү атайын лоток. Көрсө бир кыш көргөндүр, бирок ушул тапта бузулуп жок болуп кетүү коркунучунда турат. Бул боюнча ошол мезгилдеги тендерден утуп алган компания канчалык деңгээлде туура же туура эмес иш жасагандыгы боюнча биз алдыда программада иликтейбиз. Ассалому алейкум, мисал үчүн программасы эфирде. Аны менен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Эң акылдуу адам мисалы эл ичинде болот да, элди аяка сүйрөбөйт, эл ичинде болуш керек, элдин көйгөйүн чечиш керек, амир болгондон баа жоон чечиш керек да. Бул Өзгөн районуна караштуу Ынтымак айылынын имамы Кубатбек Ибраимов. Акыйкатты дал мына ушул кишиден баштадык. Суу, жол маселелери бул айыл түптөлгөн күндөн баштап эле негизги көйгөй болуп келет. Бир кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кийин президент болууга да жетишти. Ошол маалдагы президент Алмазбек Атамбаевдер ушул аймактын ачылышына өздөрү басып келишип, ынтымактыктарга зор ишеним менен үмүт артып кетишкен. Бирок алар келгенде шаркырап агып жаткан суулар, жол бою тарактап жүрүп аткан курулуштар ошол күндөн көп өтпөй эле белгисиз себептерден улам токтоп калган. Андан бери 4 жыл убакыт өтсө дагы же жарытылуу сууга жарышпаптыр, же жаркыраган асфальт деле басылбаптыр. Өкмөтүбүз деле берди, бөлүп берди, бар жоончу. Ортодо гана ушул жеп ичип баягындай жок кылып аткан адамдар бар да. Мисалы мына суу проекти боюнча 46 миллион акча бөлүнгөн экен да. 46 миллиондон бир 15 миллионго жакын чаптагандагы ошол Арын деген бир тендерчик адам экен да. 15-16 миллионга чаптаптыр дагы калган бүт жеп койгон да. Былтыр ушул малдарда чогулуп элдер менен кошулуп. Немеге прокуратурага чейин барганбыз. Прокуратура издеп атабыз деп 1 ай, 2 ай бизди алдады. Анан канча убакыт өткөнүн билбейм. Кайт пайда болду дагы биз силерге сууну бекер беребиз деп. Канча 1 ай, 2 ай сууну бекер берди, дагы жок болуп кетти. Ибраим Аксакал айткан 46 миллион сууга деп бөлүнгөн акчаны тендерчи жесе жесин, бирок аткарылган жумуштун өтөөсүнө чыгып, сапаттуу аткарып койсо не болмок? Айылдыктар ошол эле Арын Жээнбеков деген тендерчини аталган сумманын 16 миллион сомун кымырса дагы, калган 30 миллион сомдук иш жасап кетсе да ыраазы болот электешет. Тилекке каршы кылынган долбоордун иизин кар баспай туруп, мынтип айылдыктар эле жабыркашууда. Бул маселе боюнча прокуратура укук коргоо органдарынын эшигин тыкылдата беришип, эл бечарада чарчашыптыр. Проекти боюнча ар бир үйгө кирип, ар бир үйдөн чыга турган кылып аны неме болгон экен да. Азыр бизде канализациялар даже казылып, жарымтылай банда казылган боюнча токтоп калган жерлери бар. Трубалар көмүлүп калган жерлери бар. Баягы өзүнүн баягы тегерек немелери дагы ошо ар жерде жатат да. Алар да элдер урдап, өзүлөрү урдады, кандайдыр неме менен жок болуп кетип атат да. Анан экинчи көйгөй ушу жол. Былтыр ушул малдарда карантин болуп элекten мурда ушу чогулуш болуп, немеден акимчиликтен келип, неме кылган 15 миллион акча бөлүндү. Аллахым буйрса şu жолду жакшыраак оңдойбуз. Мына биз көрдүңүздөр, жолдорубуз мындай ири-бири да. Ошону түз эле алып өтүп беребиз, баардыгылар деп сөз берип кетишкен да. Ошол боюнча жок болду. Эң кызыгы Ынтымак айылынын эли өздөрүнүн айыл өкмөтүн ушул күнгө чейин бир жолу да жанынан көрүшпөгөндүгүн ачыкташты. Ал көзгө көрүнбөгөн өкмөт башчынын аты жөнүн тактасак, Кызыл Октябрь айылынын округ жетекчиси Пасанов Эржигит деген экен. Эгер сууга өкмөт тарабынан 46 миллион сом чоң суммадагы каражат бөлүнүп берилсе, ага кошо бул айыл жаңыдан түптөлгөн кыштак болсо, анда эмне үчүн ушул аймактын башчысы катары жок дегенде бир жолу жылт эткизип көрүнүп койгон эмес деген ой келди. Эмне үчүн ошол тендерчи Арын Жээнбековдун Алихан строй компаниясынын жасап жаткан иштерине маани берип, кызыгып койгон эмес. Биз ага барып отчет иретинде сөзүн жаздырып алганды каалабадык. Андан көрө айылдыктар алдабайт, алардын көйгөйүн жеринен дагы терең угуп, уланта берүүнү чечтик. Ушунча бардым, көп бардым өкмөткө. Сүрөтүн көрдүм, өзүм көргөн жок. Анан орун басары бар, бир жаш бала. Ошол гана тейлебаны кылат, ал эми жаш балалык кылат да. Эгерде инсан ошол иманды иман боло турган болсо, акылдуу, эң акылдуу адам мисалы эл ичинде болот да. Элди аяка сүйрөбөйт, эл ичинде болуш керек, элдин көйгөйүн чечиш керек, амир болгондон баа жоон чечиш керек да.
Эми азыр барсак өкмөттү таппайбыз, эми көпчүлүк менен бар, акимчиликке чейин бардык, бар жогуна чейин бардык. Бирок жооп жок да, депутаттар келип алды, жолуңардан тез мындай же. Мына ар бир көчөдө мисалы немеде жолуңарды бүтүрүп беребиз, бүткөн уже проектчилген акча бөлүнгөн дейт, бирок мына бөлүнгөн көчөлөрдө бир дагы көчө таш төгүлүп неме элек. Мындан да былтыр ошол депутаттар келип бааны чырагы бүтүрүп берген. Ана биздики эми нарак тарапта да, о нарак тарапта. Сиздерге тийиштүү депутаттар ким? Ана неме эле, ким эле? Аида Касымайлова. Аида мына. Ооба, бизге болчу да, ошо азыр деле ошол да. Эми сөз берип эле кетишет, бирок мындай иш жүзүндө эчтеке жок. Эми акимге bir 4-5 жолу бардык. Аким өзү да келип көрүп атты. Айыл өкмөттү мен действительно тааныбайт экен міне. Албетте жергиликтүү тургундар бул аймакка сонуркап же жыргагандан келишкен эмес. 2017-жылдын 30-апрелинде ушул эле районго караштуу Жалпакташ айылында жүз берген жер көчкүнүн кесепетинен улам бул жерге которуштурулган. Бактыга жараша ошол учурда оор жоготуулар катталган эмес. Аман эсен бул аймакка келгенден бери Мамайдын көрү же кыйраган сууду ала алышпай, же суу жетпей айтор айыл эли мукурап турган чагы. Боптур, качанка деле өкмөтүбүздү карайбыз, же районго деле барабыз, өкмөткө деле барабыз, эч бизди карабайт. Анан мына жактан жолубузду кел атып көрсөңөр керек айланайындар. Мына жолубуз ушул жерден келгичекти 4 чакырым жолу бар. Көрсөңөр ошо мынандай айтканда жөө адам зорго басат. Ачык эле сөз, машина эмес, жөө адам зорго басат. Ылдый жака түшкөндө кичине ооруп калганда машинени катыгыраак айдап тез жардамга жеткире албай атабыз. Ачык эле айтыш керек. Мына жаш келиндерибиз төрөп калат экен толготуп, ошолорду жеткире албай атабыз тезирээк апарып. Анан суу. Суу баягы мындай айтканда эле неме да, биз опутта. Bir ай чыгарат. 1 айдан кийин 20 күн 15 күн суу жок. Себебин суразаңыздар эмне дейт? Сурасак ушул. Анаяктан трубасы тоңуп калат. Тоңуп калыптыр, андай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр, үзүлүп калыптыр. Анан светтен карыз болуп калабыз. Баягы моторду күлчайт эткенде. Бирок эми ошонун ушул жака алып келбей эле сууну мурун эле ошо сууну чыгарып аткан башындакылар. Ушу мынал жактан эле чыгарып берсе болот эле бизге жакыныраак жерден. Ошонун ошол жактан эметчек действительный. Эми муларына деле таң калабыз ушу. Ынтымак айылында дагы бир кызык жагдай бар. Аймак 2 айыл өкмөткө карайт. Бири Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө, дагы бир бөлүгү Кароол айылдык округуна. Бирок 2 айылда тең проблема бир: суу жана жол көйгөйлөрү. Райондун акимчилигине каттай берип тамандары тешилген эл бечара айыл өкмөттөн деле үмүт үзүлгөндөй. Урматтуу Садыр Жапарович, Нуркожоевич, сиз ушуну бир көйгөйүн угуп коюңузчу мына жерден. Булардын баары көчкүдөн келген. Мындай айтканда Сооронбай премьер-министр болуп турганда келген ушул жерге келип жаман адырды, мен сонун адыр кылам деген. Премьер-министрден президент болду, ал дагы эч кандай келген жок. Ачык эле сөз. Роза Сарыкова да ушул айылдын тургуну. Жалпакташтан келгенине 3 жылдын жүзү болгон. Суу, жол проблемасына сырткары бул айылда мектеп көйгөйүндө кошо кетти. Башкалардан артта калбай бул айылдын Кооз мектебинде дагы баягы эле акча чогултмай, мектеп Кароол айыл өкмөтүнө карагандыктан 2 айылдын эли арасат жолдо. Жолдорубуз өтө начар, таза суубуз жок. Кышы менен мисалы үчүн таза суу ташып иштик. Биз мына көчөгө вообще жолубуз өтө начар. 2 машина келсе двойной батпайт. Мектебизде көйгөй аябай көп. Мисалы үчүн биз ок ачылгандан бери вешилкага пул топтойбуз, занавескасын алып бердик. Көчөттөргө дейт эми биз кандай кылабыз? Бизди мисалы үчүн чоң адамдар укпайбы мисалы үчүн. Мен 3 балам окуйт мисалы үчүн. Жолдошум таксибайт этет. Кичине акча таап келет, тиричиликтен ашпайт. Мен өзүм үй казайкасымын. 3 балам бар ошо. Мен кошумчалап сүйлөп кеткендер болсо кошулуңуздар мен сөздөрүмө. Айыл өкмөткө, айыл башчыбыз дагы биздин элдин көйгөйүн укпайт мисалы үчүн. Айыл башчыга бирдеке деп сүйлөп келсек, мен иштекени чече албаймын, мен иштеке кыла албаймын деп сөздөп сүйлөп берет. Сууга жолго мукураган ынтымактыктар ушундай абалга кептелгенине кымырабай басып жүргөн айыл өкмөттөр аман эле болушсун. Бири-бирине шылтоо менен ортодо элдин абалы оор. Эми буну
чындыгында ар бир ата энеге айтып атат, бир балага 100 сомдон деп. Менин 4 балам окуйт. 4-өнө 100дөн деп атат. Токтомойлор дагы эле токтой элек. Токтой элек. Эми ошо 100дөн чогултуп, баг дарак эгелде, ушу баг даракты айыл өкмөт өз чечсе болот эле. Эки айыл өкмөт биригип элечи, биз мынасын алайлы, биз анасын алайлы деп. Баг сиздердин акча чогултуп атабы? Чогултуп атат. Чогултуп атат. Менин балам 3 жолу үйгө барды. Качан бердиңиз акыркы жолу? Кече бардым, мен айттым, менен албай тур дедим. Мен бере албайм дедим. Себеби мен жакында эле көрүп атасыңар мен десем болуптур деп калды. Берип эле атабыз. Кудайга шүгүр. Айылдын акыйкатчы аксакалы Алмаз Токтосунов айла кеткенде бугун чыгаруу үчүн чоңдорго кыйкырып алчу адаты да бар экен. Азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушев жакын досу болгон үчүн элдик каналдын эфиринен ага кайрылуу да жолдой калды. Зулушев Курманкул досум. Мен да ушинтип жүрөгүм оруп Бишкектен көчүп келип ушу элдердин катарынан чек алып ушул жерде жашап атам. Сен биздин мектепте жакшы окуган классташым элең досум. Мына Кудайым Аллахым буйруп сот болуп иштедиң, прокурор болуп иштедиң, депутат болдуң жогорку кеңешке. Мына азыр эми Кудайым буйруп биздин Кыргызстанга ген прокурор болуп турасың досум. Ушулардын кичине аркасынан түшчү. Мына жолдун акчасын жеп койгондордун, суунун акчасын жеп койгондордун аркасынан түш досум. Биз деле өзгөндүн балдарыбыз. Ушуларды карап койчу досум бир. Жергиликтүүлөрдүн маалыматында жолго деле 40 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты өкмөттөн өз убагында эле бөлүнүп берилген. Мында да ор койгон кемчиликтер орун алган. Жаркыраган асфальтты ушул айылдын борбордук аймагынан дээрлик 1 чакырымдай гана бөлүгүн көрүүгө болот. А калганы кадимки эле таштак жол. Өзү долбоор боюнча бул айылдын жолу жалпы жолунан 10 чакырымга чейин асфальттануусу керек экен эле. Ынтымак айылынын 1 километр жерге басылган асфальт жолунун бүтүшү мына ушул жерде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жерден бүтөт. План боюнча жана жогоруда айткандай, Улуу Жибек жолуна ушул жерден толук асфальтталып бүтүш керек экен эле. Шагылтып атат эл өзү чогултуп. Аны да жайганга техникалар жетишпей жок да. Жаш балдар менен барып жамыр жаап, өзү эптеп кичине жал тартабыз, анда кетип атып тарып келсеңе керек. Жолдон башка дагы эмне маселе бар? Жолдон башка ошол биздики суу, мына ички жолдор анан. Ички жолдор эми мына жолду көрдүңөр да. Ички жолдорду айтпай койсок деле болот. Суу келген күнү бул ынтымак айылынын жашоочулары чайды көбүрөөк ичип, суюк тамактарды көбүрөөк жасап калат экен. Бул маселелер боюнча айыл өкмөтү тарабынан Финполиция, экотехинспекция органдарына доо арыздар берилген. Бирок ушул күнгө чейин жооп жок. Сууга деп бөлүнгөн 38 миллион сомду жумуштун 1-экинчи стадиясы деп бөлбөй эле толук берилгенин Ошолбустук капиталдык курулуш башкармалыгынан да тастыкташты. Бирок тендерчинин иши долбоордо каралган мөөнөтү эбак эле бүтсө дагы ишти аягына чыгар элек. Ал эми айыл өкмөттөрү болсо Алихан строй компаниясынын отчетун кабыл албай турушат. Жасаган жумуштарынын сапатсыздыгынан улам 24 саат бою суу менен камсыз болчу ынтымактыктарга ушул тапта 2-3 күндө 1-2 сааттан гана суу берилет. Жарым саатта же 1 сааттан кеч келип калган тургундар үчүн суу жок. 1 сааттан кийин өчөткөн анан ушу менен ушу 2 челек жетеби? 2 челек жетпейт. Бул балдарым майда болгонуна бир шимпум эле жууп калышы мүмкүн. Анан аракет кылып ыйлатып болсо ham таштап келип ташыйм да, айла жок эмне кылам, анан мага ким жардам берет? Азыр бул жарым сааттан кийин өчкөн атпайбы? Анан жарым сааттан кийин өссө мен алымын жетишинче ташыйм да, эмне кылам? Az дагы бир нече жыл бересизби? Көп болсо же бир келиши мүмкүн, же келе албай да калышы мүмкүн. Анан андай болсо аяктан жаман суудан болсо эми алып келип ичебиз да, эмне кылабыз? Биз кыш ичи суу ичпейбиз, анан Куршап зонага барып ар жерден суу издейбиз. Себеби Куршаптын крантарында дагы ар жерде саты менен чыгат. Алгадан алып. Анан алгага барабыз, болсо Шерелге барабыз, машинабыз менен эле бочкаларын салып эле суу издеп жүргөн убактыбыз болду. Мына 4 жыл болду. 4 жылдан бери мына ыкамайтмакчы ушу сабыр-канаат биз дагы бир нормальный жашоо болуп калат деп эле ушинтип жашап жүрөбүз да. Ынтымак айылында бүгүн майрам, бүгүн той. Болгону мына айылдын ичин гана асфальт кылып койгон. Буну ham эптемей. Канча километр болуш керек эле жол ошол? Сиз Жол өзү мына ошол жерден промой салганда 3 километр деп айтылган.
Бул теге центральный жолго кошулуш керек. Центральный жолго кошулуш керек эле да. Азыр эми ол жол кошулбай, бу жакта кызактарга курабыз дешип, кызактар жак менен салып алып, азыр жолдон көпүрөсү кымбат болуп калып, оякта эми таштап атты. Азыр эми жол жок. Мына ушундай эл кыйналып турган маалы да. Анан бизде мына жерде ФАПтын орду бар, ФАП курулган жок. Садиктин орду бар, садик курулган жок. Балдарды мисалы садик апарайын куршап апарып келсең, бай эшегинен чому кымбат болуп калат экен да. Бул аймакка суу чыгаруучу насостук жабдуулар үчүн мамлекеттик бюджеттен 38 миллион сом бөлүнгөн. Насостук жабдуулар жыл айланбай керектен чыгып, эл кайра таза суусуз калышкан. Суу жок маалда жергиликтүү тургундар бир нече чакырым алыстыктан суу ташып келүүгө мажбур. Бир кезде Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Элдибаев эсеп палатасына бул иштерди тыкырлыктөөгө сунуш берген болсо, болбогон айыппул төлөтүү менен чектелген жыйынтык чыгарылганын сынга алып, маселени күч органдарына тапшыруу зарылдыгын билдирген. Ал эми депутат Аида Касымалиева жогорудагыдай элди муктаждыктарын чечүүгө каралган каражаттар сол чөнтөккө кетип, натыйжасыз ыраатсыз пайдаланылып жаткандыгына нааразычылыгын айтып, аткаруу бийлик өкүлдөрүнө катуу эскертүү да берген жайы бар. Бул 2019 жылдын 4 ноябрында Жогорку Кеңештин трибунасынан дагы ачык айтылган. Ушундай дөө шаалар аралашкан бул маселе ынтымактыктардын көйгөйлөрүн ордуна кое алган жок. Биз андан ары маселенин чоо жайын дагы иликтеп көрөлү. Суга бөлүнгөн акчаны деле 36 миллион дейт, 40 миллион дейт эми биздин угушубуз. Анан сууну деле ушул болгону мына шудан гана келет, бир эле турбадан. Калганынан чыга бербейт. Үйлөргө кирген эмес. Үйлөргө окшо кирген эмес. Проект боюнча үйлөргө кириш керек эле. Үйлөргө кирип, участок коюлуп, как положено неме кылынат деген эле да. Жолду го эми дагы эптешип атыптыр бечара мына адамдарчы кайра шагыл төгүшүп жүр. Şu şagыл төгүп атканда ошо элдерге жардам берейин деген ой болбодубу айыл өкмөттөн? Шагыл төгүп атканда мен ошону маселени киргизгенмин. Мына ички жолдорго, ички көчөлөргө шагыл төгөлү деп. Былтыр күздө кирип калып, мына жаз келди, ана каменодробилка иштейлик. Каменодробилка иштесе, мал жерге бир 10 машина шагыл төктүртөм. Ана ички көчөгөчү жетишинче. Анан бизден депутат жок экен айылдык кеңеште. Эми быйыл мына коюшат бир адам. Bir kvota berdi. Анан кийин жана айылдык кеңештин өзүнүн сессияларында деле мен деле айыл башчы катары кирип айтып деп атам анан эл ой. Бирок чечилбей атат. Чечилбей атат да. Ар айылдан өзүнүн депутаттары бар экен, өздөрүнө тартат экен. Ошондой болот да. Ошон үчүн айылдан бир жаштар. Айыл өкмөт деле мындай кыла айыл десе жок деп туруп өздөрүнүн айылына тарта беришет экен депутаттар. Эмне дейин? Былтыр кышы менен 6 ай суу ичкенибиз жок. Былтыр жок. Ошону негизги азыр бир 100 үй бүлө болуш керек. 1000 үй бүлө жайлашат эле. Эмне себептен? Чектерди алды, суу жоктугунан чектерин сатты, фундамент куйду эле, фундаменттерин сатты, курулган эки этаждарын сатты. Бул ынтымак айылынын бул жашоо мындай шарты жок экен, келечеги жок экен деп кетип калышты көп үй бүлөлөр. Ошондуктан биз көп үй бүлөлүккө кошулбай атабыз да. Бир 80 үй бүлө жашайт. Мен ошо өткөндө налог боюнча кичине иштеп аттым эле. Чындыгында суу өтө биринчи сууну биз жеткизгилечи, балдарым силер суранарыбыз. Жолдагы бүтүп калаар эптесе болот экен, бирок суу көйгөйүн чечүүгө карапайым элдердин күчү жетпейт. Алихан Строй компаниясынын жүргүзгөн иштеринин шалакылыгы бизди тажатты дейт жергиликтүүлөр. Анткени тендерчинин суу боюнча чийген план программасы бул өрөөн үчүн туура келбестиги дагы ачык айтылды. Бул үчүн кайрадан долбоорду иштеп чыгуу керек. Антпесе кыйкырып айкырганыбыз менен проблема бүтпөйт дешет. 40 метр жогоруда келеткен. Канча 12 километр мемеден келеткен да бизге. Анан биз ошондо мен айтканмын, суунун проектиси бул туура эмес чийилген. Себеби бизге мына күн чыгыш жактан келиш керек да. Күн батыш жактан жогору кантип шүлөнгө тартылат. Мотор күйөт, жылдан жылга мотор күйөт. Моторго мынанча 5000 топтогула, 10000 топтогула дейт. Эл каяктан топтоп берет аны? Анан 100 сом болду. Азыр эл көтөрдүк 150. Аны светке төлөйбүз, сантехникке төлөйбүз, сууну жөнөткөн кишиге төлөйбүз. Ал жактан бир киши кажет этет 1000 сомдон. Бияктан бир киши кажет этет 1000 сомдон. Ошо биздин акыбалыбыздан кабар алып келип аткан силерге рахмат балам. Биздин көйгөйүбүздү элге ошо чоңдорго жеткиргиле. Бизде же суу болбосо, же жолубуз жакшы болсо, жолду мына балдар аракет кылып мына көрдүңөр. Азыр жер жолдун акыбалын көрсөңөр керек. Же өкмөт келип жол кантип жатат. Бу ар бир жетишпеген бала чакалы бар, жетишпеген жетим жесир бар. Булардан кабар албаса, аким келип бул жердин адамдарынан кабар албаса, бир биз өгөй бала болуп калдык. Бул жерге келген, ынтымак айылына келген ушу Жалпакташ менен Мырзаке кай жактан келген адамдарыбыз. Мынау столпаларга жарык коюлган экен башына чейин деп коюп уже баардыгы бүттү деп аяк отчет кетиптир да. Бунусу бул свети мына жерге чейин да. Ушу жерге чейин эле коюлган. Мына дальше свет жок, мен баш жагында жашайм. Жарымын бүтүргөн дагы толук бүттү деп отчет берилиптир ал жака.
Ана мына жолубузду Куршапка чейин ушунда асфальт болду деп ал жака неме кетиптир. Ошондо отчет кетиптир да. Бирок өзүңөр азыр келден жолду көрдүңөр акыбалын. Азыр дагы ол жолду тегиздеп койгон балдар мында шагал багал төгүп тегиздеп койгон ошол. Мына ушул айылдын этегине чейин асфальт болгон, бирок Куршапка чейин асфальт болду деп немеге кетиптир. Отчет ошондой кетиптир. Ынтымак айылында мындан башка дагы бир маселени кошо кетели. Бул жаштарды спортко тартууда, алаксытууда эч кандай шарттарда каралган эмес. Ишенген эле жайы мектептин спорттук залы экен. Жаштарды спорт залга акыркы күндөрү булгап атасыңар, тазалыкты сактабайт экенсиңер деп мектеп директору киргизбей да койгон. Айла жок өспүрүмдөр кошуна айылдардын мектептериндеги спорт залдарга барып, акча төлөп ойноп келишүүгө мажбур. Ушу мектептин спорт залын ушуну чечип бергилечи. Ушу жерге киришип волейбол ойносун. Өздөрүнчө жанакы азыр киргизбейт дейт. Анан ушулардын немесе ушу өзүбүздүн жаш балдардан мына ошон балдардан жакшынакай спортсмендер чыкса, алардын кадыры менен биздин айылыбыз оңолот эле, ачык эле сөз. Ким? Ака биз ошо жаштар неме кылып залды сураганбыз да. Эжекейден сурадык, бербей койду. Кийин айыл өкмөткө бардык, Карабал айыл өкмөтүнө барайт экен. Айыл өкмөт неме кылганда да ого да баш бербеди, өзгөнгө бардык акимге. Ояка да баш бербей койду да. Кандай кылат мына биз жаштар өзүбүз чогулуп, залдын спорт залдын немесин алганбыз мойнубузга, ремонтун. Сынса, бирдеке болсо биз өзүбүз ремонт кылабыз, краскалабыз, жылына өзүбүз карайбыз депчи. Бирок эч ким уккан дагы жок да. Былтыры таптаза болчу спорт залыбыз. Таптаза эле анан ушул айылдын балдары келип ойношуп, бир дагы начальник класс эле окуйт эле да, былтыр чоң класстар ачыла эле. Анан дубалдар бүт капкара кир. Аны ким неме кылат, ким ремонт кылып берет? Биз өзүбүз ремонт кылышыбызга туура келет да. Ошентип анан мойнубузга алган сен директордун сөзүн сүйлөбө. Сени октоп кеткен. Жок. Кантип эле сен неме бар, түкүрүп, какылып элдем. Биз дагы балдарды токтоп тур. Биз балдарды бербей коелу мектепке. Сен айылыңан токтойт. Бербей коелу балдарды, оптуп. Онда жактан сүйлөгөн. Сени октоп кеткен. чындыгында Сени октоп кеткен. Чындыгында спорт окуучулар эл бар үчүн мишет иштеш керек да. Менин балам Мынабу кредит боюнча дагы элдин чоң көйгөйү бар. Бизге мамлекет тарабынан жардам катары 300 миңден ипотечный кредит кылып берген. 7%дан узак мөөнөттө 7 жылга. Аны төлөп атабыз. Азыр төлөп атат, аймай төгүш керек, ошону төгөлбөй эл кыйналып атат. Азыр эң орчундуу маселебиз ошол. Акча таппай эл кыйналып атат. Же айлык жок. Иштейли десек иш жок. Мына жерде же суубуз жок, же жолубуз нормальный эмес, же мал жайытыбыз жок. Дыйканчылык кыла десек жерибиз жок. Жерибиз биздики мисалы үчүн жалпак ташта калган. Жер менен, бак менен тирлик кылат элек. Азыр же бар шак, бар жогубузду тапканыбыздын баарын басып калган көчкүчө. Эң көйгөй маселе ошол. Биздечи азыр элдин жүрөгүн өйүп турган айына 5 миңден акча табыш керек. Каяктан табабыз? Проблема. Биз программанын башында сөз кылган суу жол маселесине кайра келели. Мына бул өзүңүздөр көрүп турган программада ат аталган Алихан Строй компаниясы курган 2 эмес 4 айылды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуучу 500 тонналык чоң суу кампасы жайгашкан жер. Сыртынан дурус эле курулуптур. Айланасы дагы королонут дегендей. Бирок суу башчынын айтымында кампа жетишерлик сууга толбогонунан улам элге жеткире албай жатышат. Кампабыз толбойт. Кампабыз 500 тонналык. Бул бетте азыр мына 2 жумадан бери суу чыгып калды дейт, токтоп калышы мүмкүн кайра бир күнү? Ишенич жок. Ишенич жок. Ким буга күнөөлүү дейсиздер? Коем тендерчилер күнөөлүү да. Мисалы үчүн 38 миллион сууга бөлүнүп бүткөн. Башында сөз бергенде Арынака Алихан Стройдун начальниги. Сөз бергенде круглый суточный суу менен мен камсыздай аламын деп сөз берген. Мына Жээнбеков келгенде отчет берген. Ал эми бул жайларда болсо элге суу жеткирүүчү атайын түтүкчөлөр көмүлгөн, ачылган, жарылган жерлери мынтип ор коюп көрүнүп та калган.
кышкысын ушул трубалар тоңуп калып, суу чыкпаганы дагы ошондон. Бул багытта иштин аягына чыкпай сапатсыз курулуш жүргүзгөн Алиханстрой компаниясынын ишин болсо, ушул тапта Кызыл Октябрь Кароол айыл өкмөттөрү кабыл албай жатат экен. Долбоордун жыйынтыгы ушундай эксплуатацияланып, жарамдуу бүткөрүлбөгөн соң, жергиликтүү бийлик укук коргоо органдарына атайын доо арыз менен кайрылышканын дагы бир ирет эске салалы. Бирок ушул күнгө чейин жооп келбей, орто жолдо карапайым эл суудан жуташууда. Ынтымак айылынын бир тарабы Кароол, экинчи тарабы Кызыл Октябрь деп бөлүнгөн аймакка 3000 кожоолукка мына ушул жерде курулган суу кампасынан толук суу менен эл камсыздалат деген долбоордун курган жайын өз көзүбүз менен көргүбүз келип атат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мына бир эле Кызыл Октябрь айылынын жада калса жарымындагы камсыздабай, бүгүнкү күндө мына ушул Ынтымак айылынын эң көкөйгө эскен проблемасы ушул суу проблемасы болуп туруптур. Демек ошол толтурган күнү, чоңдор келген күнү да, бардык айыл суу менен камсыз болду. Өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Ошондон бери 4 жыл убакыт өттү, бирок суу жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул Кызыл Октябрь айылынын айыл башчысы Азиз Байкенин айтымына караганда, мына азыр Алиханстрой деген компания курган долбоор боюнча ол бир гана жерин көрсөтөйүн деп чечтик. Мына бул өзүңүздөр көрүп турган түтүкчө аркылуу ушул Кызыл Октябрь айылынын эли суу менен камсыз болуш керек экен. Бирок жыл сайын кыш айында элдер суу менен камсыз болбой, суу дээрлик айылга берилбей калат, токтоп калат. Ал жер тоң калат экен да. Бирок Алиханстрой курган, ошо долбоордун негизинде курган түтүкчөлөр мына ушул жергиликтүү тургундардын, жада калса айыл башчысынын айтымына караганда, сапатсыз деп табылып, жыл сайын тешилип, натыйжасында элге суу жетпей калат. Ал эми бул көлмөк болсо Ынтымак айылынын айласы кеткенде пайдаланчу табигый суу кампасы экен. Тургундардын айтымында бул сууну жада калса малдар да жийиркенип ичишет. Акыр чикир таштандыга толгон бул көлмөдөн аргасы сууга мукураган эл, жөө атча машинеси барлар унаа менен ташышып, кайнатып тазалап ичкенге туура келет. Себеп дегенде бул суунун ичине жогору жактан жергиликтүү тургундар малдарын сууга алса, кээ бир учурда бул суунун ичине таштандыларда таштап салат экен. Ошондуктан бул сууну азыркы күндө ичкенге дагы болбойт дешип, ынтымактар ызаланышууда. Ал эми айылды өзүңүздөр көрүп келдиңиздер, заңгыратып үй салган менен суу жок болсо не пайда? Биз азыр Ынтымак айылдан Кушапка карай кетип атабыз, жолдун акыбалын көрүп атасыздар. Бул жерде машина менен эмес, атчан жүрүүнүн дагы өзү бир топ кыйынчылыкты жаратат экен. Жолду мынтип ашарлап бир аз болсо дагы түздөп оңдоп алышкан. Бирок бир жамгыр жаап өтсө эле кайра эле эски кейпине келет. Эндигине 2 машина батпаган бул жолго дагы миллиондор өкмөт тарабынан бөлүнгөндүгүн дагы бир ирет эске салалы. Кийинки чыгарылышыбызда жол боюнча шугулданган компания тууралуу сөз кылабыз. Жергиликтүүлөр болсо азыр өздөрүнөн чыккан депутаттар Аида Касымалиева, Сагындык Келдибаевтерге гана ишенип турушат. Элдин дагы бир акыркы үмүтү шайлоолордон кийин Ынтымак айылы үчүн таза, адилеттүү жана патриот эр азаматтар келип, толгон токой көйгөйлөрдү четинен чечип беришет деп үмүт артышууда. Жергиликтүү элдер өздөрүнүн колдорунан келишинче моминтип, жакын эле тегиздеп түздөп алыштыр. Бирок буга чейинки акыбалы мышык ыйлагыдай эле деп өздөрү айтышты. Биз бүгүнкү программада козутулган маселелерди жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары кандай таразалап алышат? Алар жакынкы арада чара көрөбү же көрбөйбү? Биз бул багытта дагы алдыңкы программаларда алардын жерине барып интервью алып, бул маселени дагы бир жолу козутабыз деген ойдо бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки жумадан жолукканча эсен аман туруңуздар.